Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү эфирде. Аны менен мен Алмагүл Эркебай кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кем байлыктарды иштетүүдө ата мекендик ишканаларга артыкчылык берүүгө чакырды. Эл өкүлү парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, кен иштетүү боюнча тендерди дээрлик чет өлкөлүк компаниялар утуп жатканына токтолду. Эл өкүлү 12 алтын кенди сатканда кымбат балап, бирок үлүш албай тургандай келишим түзүлүп калганы жөнүндө маалымат алганын, аны инвентаризация кылууну жана кумтөрдү уят болбогудай сапаттуу башкарууну сунуштады. Экинчиден, ушу канадалыктар өздөрү жалдап биздин компаниялар иштетип болчу, баягы бурилитет үчүн, же жанагындай ядро шариктерди алып алып, биздин кара балтадан өнүгүп турган, чыгарыла тургандардычы. Азыр эми тендерден эмнегедир Казакстандан, Монголиядан, Түркиядан уткандар көбүрөөк болуп атат да. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлүккө артчылык берсек, ушул багыттагы теңиз бөлтүрүктөн суранат элем, адилеттүү караса, анткени эгерде башкалардан жалдап тендерден башкалар ута берсе, анда акча дагы деле башка жака кете берет. Ушуга маани берсе деп суранат элем. Үчүнчүсү, андан башка дагы 12 чоң алтын казган кендерибиз бар. Ошол жерде сатып алганда кымбатка сатып турбуз, бирок таптакыр доля үлүш албай тургандай шарттар менен келишимдер түзүлүп калгандыгы тууралуу кабар алдым. Ошолорду кайра карап чыгыш керек, инвентаризация кылып. Бул өтө маанилүү, жок дегенде бир 30-40% Кыргызстанда кала тургандай кылып. Баш прокурор Бакиевтерди алып келүүгө мүмкүн болбой жатканын билдирди. 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин Кыргызстандан качып кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиевти жана анын бир туугандарын алып келип, жоопко тартууга мүмкүн болбой жатат. Бул тууралуу баш прокурор Курманкул Сулушев парламентте бүгүн 1 жылдык ишинин отчетун берип жатканда айтты. Депутат Жанарбек Акаев Бакиевтерди алып келүү боюнча кандай иштер жүрүп жатканын сураганда Сулушев төмөнкүчө жооп берди. Диктатордук кандуу режим кулаганына эртең туура 12 жыл болот. 12 жыл өттү. Ошол өлгөндөрдүн саны бүгүн 152ге чыкты. Ошондо 87 адам өлсө, андан ары жаракат алгандар өлүп отуруп, мына 152 адам каза болду. Ошол Бакиевтерди, Жаныш Бакиевти баш кылып алып келип, жоопко тартуу боюнча прокуратурада конкреттүү иштер болуп атабы? Ал эми сиз айткан 2005 жылдагы окуялар боюнча өзүңүзгө маалым, бул башка өлкөдө жүргөндүктөн бир нече прокуратура тарабынан каттар жөнөтүлгөн, бир нече кылмыш иштери козголгон. Ал боюнча башка өлкө берүүдөн баштаткандыктан бүгүн аталган жарандардын сиз айткан бирөөсүндө мамлекеттик алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат. Рахмат. Рахмат. Сурабалдиева Сулушевке, сиз аялдарга ишенбейсизби? Гендердик теңчилик деген кайда? Бүгүн жогорку кеңештин жыйында башкы прокуратуранын отчету каралды. Башкы прокурор Курманкул Сулушев баяндама жасады. Депутат Эльвира Сурабалдиева гендердик теңчилик боюнча суроо берди. Мен түшүнөм, мырзалар менен иштеген жеңилирээк, бирок карагылачы, эки тарабыңыздарды бир дайым көрбөйм да. Гендердик теңчилик деген кайда? Жооп берейинби? Эльвира Жыргалбековна, аялдарга болгон урмат сыйымды билесиз, парламентте чогуу иштегенбиз. Ал эми бизде гендердик боюнча жетекчи кызматтарда аялдар жетишерлик. Талас облусунун прокурору аял, Нарын облусунун прокурору аял. Бизде начальник отделдерде эки начальник отдел аял киши. Шаардык, областтык прокуратураларынын башкармалардын башчылары аялдар бар, жетишерлик. Эми баа кызматта кээ бир маселелерди гендердик деп биз мамлекетке татыктуу гана кызматкерди коюшубуз керек да. Ошондуктан бүгүн бул жерге башкармачынын башчылары статистиканы жакшы билген. Эгерде мен баарын компьютер эмесимде жаттап ала турган. Ошо жумуштар менен иштеген кызматкерлер келди. Тилекке каршы мен билгенде эки начальник отделди ала келмей экенмин. Кошуп сизге.
Медициналык мекемелерге пара берген кош бухгалтерия жүргүзгөн лабораториянын ээси камалды. Медициналык мекемелерге системалуу пара берген өзү кош бухгалтерия жүргүзгөн менчик лаборатория аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМКга лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн жеке менчик аталышындагы медициналык лабораториясынын мыйзамсыз ишмердүүлүгү боюнча маалымат түшкөн. Ал компания медициналык мекемелерден биоматериалдарды кабыл алуу пункттарын жайгаштырууда башкалардан артыкчылык укук алуу жана лабораториялык изилдөөлөрдү аларда гана жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн мекемелердин жетекчилерине системалуу түрдө пара берип келгени аныкталган. Муну менен катар ишкананы тинткенде кош бухгалтерия аныкталып, кызматкерлерине көмүскө айлык төлөп жана абийирсиз атаандаштык үчүн коротулган каражаттар аныкталган. Аталган ишкананын жетекчиси кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Учурда тергөө мамлекетке келтирилген зыяндын так суммасын аныктоодо. Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун өзгөндөгү өкүлү кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери жалган жашыруун ат менен бир жаран интернет тармагында ушул айдын февраль айынан тартып Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир Ал-Ислами диний экстремисттик уюмуна таандык болгон материалдарды активдүү жайылтып жаткандыгы туурасында маалымат алышкан. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 332 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул багытта жүргүзүлгөн оперативдүү иштердин алкагында жарандын өздүгү жашаган жери аныкталган. Ал Ош облусунун Өзгөн шаарынын тургуну, 1969 жылы туулган жаран болуп чыккан. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүү активдүү түрдө интернет социалдык тармактар аркылуу Хизбут Тахрир Ал-Ислами уюмуна таандык болгон диний экстремисттик адабияттарын жайылтып жана Өзгөн шаарынын кээ бир тургундарына бул уюмдун идеяларын жайылтуу иштерин жашыруун жүргүзүп жүргөндүгү аныкталды. Ошондой эле шектүү Өзгөн шаары боюнча Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун лидери болгон. Анын жанынан аталган уюмга таандык электрондук форматта сакталган материалдар, сакталган телефондор алынды. Азыркы учурда кармалган шектүү камакка алынган. Орусиялык саясатчы Владимир Жириновский каза болду. Бул тууралуу мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин билдирди. 25 мартта Орус ЖМКлары саясатчы Владимир Жириновскийдин каза болгонун сенатор Александр Пронюшкинге таянып жазып чыгышкан. Кийинчерээк каза болгону тууралуу маалыматты четке кагышкан. Саясатчы 2 февраль күнү эки тараптуу пневмония диагнозу менен ооруканага жаткырылган. Анын абалы бир жакшырып, бир начарлап жаткан. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кененирээк 7 каналдын расмий баракчасынан, YouTube, Facebook каналынан көрө аласыз. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.